Достор, мен азыр Бишкектеги балдар ооруканасында турам. Баягы Сузакта болгон окуядан кийин 10 баланы алып келишти деп айтышты. Үчөөсү оор деди. Мына бул жакта деген неме жүрөт. Алымкадыр Бекшеналиев өзү жүрөт. Балдарды алып кирип атышат. Алымкадыр Бекшеналиев министр өзү жүрөт. Биринчиси кирди, балдарды таштады. Экинчиси келди, балдарды алып чыгып атат. Самолеттен алып келишти деп айтты. Экинчи балдарды азыр машинадан таштайт. Билим берүү министрисизби же? Билим берүү министри өзү жүрөт берди. Бияктан мындай машиналар турат. Үчүнчү машина. Үчүнчү машина. Балдар ооруканасынын башкы врачы. Мен алдымда турган министр мырза. Жолго чыкты. Siz çoğu geldiniz bayaktan. Самолетте чогуу келдиңиздерби? Жакшы эле келдиби балдар? Үчүнчү машина, төртүнчү машина кезекте турат. Төртүнчү машина кезекте турат. Başta bir otur. Yerде туруп алайынчы. Көрүнбөй тур. Тез жардам мунасы төртүнчү. Бешинчиси. Дайыр атайын самолет барды. Жалбарак атайын барды. Жок, көрсөткөн жок, мына жака жакындаган жокмун, алыстан эле тартып атайын. Самолет менен атайын. Атайын барып, о. Жакшы болуптур. Кезекте турат. Министр өзү жүрөт. Балдар ооруканасынын дарыгери, башкы дарыгер. Алтынчы машина. Жетинчи машина.
Сегизинчи машина, 9-нчы машина. Ушул бекен. Ушул балабы. Биринчи кирип кеткен. Биринчи кирип кеткен, реанимацияда. Мен да тартып атам. Жылып ал. Я алып келип атат. Хирургиялык корпус дейт. 7-нчи машина. Сегизинчи машина. Биринчи кирип кеткен экен да. Биринчи реанимацияга деди. Абалы оор деди. Алып кирип баратышат. Азда бирин алып кирет. Интервью качан берет экен министр? Айтпадыбы? Билим берүү министри өзү жүрөт. Дайыр, министр качан интервью берет? Азыр балдар жайгаштыргандан азыр премьер-министр Акыл Өксөнбеков келет. Өзү келет. Келди бул жерде азыр жайгаштыргандан кийин кабар алат, анан тиешелүү тапшырмалар берет. Жалпы маалымат беребиз. Бүт абалы боюнча. Ошо бир эле суроо берейин дегенмин да. Министр ошол эле суроого жооп берип койсо. Балдардын ата-энелери экен. Самолет менен чогуу келиптир. Бишкектен атайын самолет жөнөтүлгөн. Келген машиналар. Буга чейинки берилген маалымат боюнча бүгүн самолет барып Жалал Абадтын Сузак районундагы Канжыга жайлоосунда мектеп окуучуларынын манас айтып жатканда жанагы машина токтоп турган машина жылып кетип 30 бала жараат алды деп айтылган. Ошонун 10 баласы Бишкекке алынып келиптир. Атайын самолет барыптыр. Министр мырзаны Алымкадыр Бешнарип өзүңүздөр көрдүңүздөр. Билим берүү министри дагы жүрөт. Артында өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр эле. Тез жардам унаалары менен келип кетишти. Кирген балдардын үчөө оор жарат деди. Акыбалы өтө оор, ошондуктан эми операция реанимация бөлүмүнө жаткырылат деди. Калгандарын палаталарга бөлүштүрүлөт деди. Ошол Жалал Абад областындагы Сузак районундагы болгон кырсыктан балдардын акыбалы жөнүндө дагы комментарийге жазып койсоңуздар. Акыбалдар кандай экен? Андан кийин деген ушул мени көрүп отургандар Кыргызстандын жарандары
достор колдон келишинче Кудайдан тилейли балдарыбыз аман эсен эртерээк айыгып кетишсин. Мындай кырсыктан Кудайым сактасын. Азыр Акылбек Жапаров келет деп атышат. Акылбек Жапаров келип балдардан кабар алат экен. Ошол кишини күтүп атабыз. Келип калды дейт. Ушул жерде жүрөт дейт. Операция бөлүмүнө алып кирип кетишти. 3 баланын калганын палаталарга жайгаштырылат деп. Мен деген Дайыр Орунбековдон сурап аттым элем, министр качан интервью берет деп, бир эле суроону сурайын дегем. Ошол эле КТРден билесиңер, кече мурда күнү эле маалымат кетип аткан. Жалал Абад областык оорукананын башкы дарыгери айтып аткан. Санавиациянын кереги жок. Кан жетиштүү, мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айткан. Эмне үчүн деген балдарды алып келишти, демек дагы эле баягындай тез арада бир иштер болгон эмеспи деген күмөнүм бар да. Эми жаман айтпайлы, жакшы эле айталы. Ата-энелерден интервью албай эле турайын. Алар азыр күтүп, акыбалы оор. Кудайдан тилеп отурушат. Эфирден алыстабаңыздар, азыр Акылбек Жапаров келет, көрүп чыгат. Эми ооруканага кирбей эле коеюн мен. Аңстыр адам көп, ооруканада жаткандар көп. Журналисттер жүрөт. Ошол Жалал Абадтан келген ата-энелер жүрөт. Милиция толтура. Ошол ГАИ аэропорттон келди да. Ошол келгичеңде дарыгерлердин өздөрү толтура жүрөт. Тетигине Тетиг бурчта, мынау бурчта, ошол Жалал Абадтан келген балдардын ата-энелери турат. Жакыныраак барып көрсөтө берейин. Билим берүү министри туруп сүйлөшүп атат. Бул ата-энелери. Түшүнбөстүктөр болуп атат. Сабырдуулукту бири-бирибизге каалап атабыз. Тилеп атабыз ушу сабырдуу болушун. Я сейчас выйду. Министрден тарта бергиле десе, тарта бергиле деди эле. Жок, биз барабыз эле кошолуп. Мен сиздерден алам. Акылбек Жапаровду күтүп атышат бардыгы. Акылбек Жапаров келип
Башкы дарыгер менен сүйлөшкөндөн кийин журналисттердин суроолоруна жооп берет го. Не болду? Айтыла турган сөздөр барбы же? Азыр неме болsun деп, палаткалардын баардыгын даярдап атчадан бар гарбин ергенде бар жатат экен деп жанында карап жатат. Антпесе болбойт да, балдардын жанында болбосо болбойт да. Температура чыгат дегендей. Неме 7-сү палатага жаткырылат деп айтты. Ооба. 3-сү реанимацияга кирип кетти. Оорлор. Ошо биринчи түшкөн ошо. Биринчи берген. Бирөөсү оор бекен. Үчөө оор. Жок. Сиздин үйлериңизде. Бирөөсү. Экинчиси жакшы эле бекен. Экинчисин үйүнө чыгарып берди, бирок азыр үйүнөн алып тазалады, кайра немен алып тазалады. Бизге көрсөтүп коюппу? Көрсөтүп үйүнө чыгаргандан кийин кайра алып тазалады. Үйүнө барып жыгылып берди, жаш болот. Ооба. Бир сырага кайталап коеюн. Мен азыр ушул мүнөттөрдө азыр түз эфирге чыгып атам. Түз эфирде Бишкек шаарындагы 3-чү балдар ооруканасында турам. Балдар ооруканага Жалал Абад областынын Сузак районунун Канжыга жайлоосундагы мектеп окуучуларынын манас айтып аткан жеринен токтоп турган машина жылып кетип, балдарды басып калган. 30 бала жабыркады деп айтылды буга чейинки маалыматтарда. Өзүңөр да көрүп атасыңар. Анын ичинен 10 бала оор болгондуктан Бишкекке алып келишти. Бүгүн самолет барып, самолет менен алып келишти. Эми бул жактан карашат. Ушул ооруканада карашат. Акылбек Жапаровду күтүп атабыз. Акылбек Жапаров келсе, суроолорго жооп береби, бербейби билбейм. Мен азыр кайра түз эфирди аяктай берейин. Силерди көп күттүрбөй, Акылбек Жапаров десе баары журналисттердин суроолоруна жооп бербейт. Ал келип эле башкы дарыгер менен сүйлөшүп балдардан кабар алса керек. Андан кийин министр болуп, Акылбек Жапаров болуп, мүмкүн интервью беришеттир. Мен кирип эле коеюн. Ата-энелерден дагы интервью алыш мага өтө оор болуп атат. Өздөрүнүн акыбалын көрүп туруп, ашыкча суроо бериштин кереги жок деп эсептейм. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кийин бир аз туруп дагы эфирге чыгам. Анан суроолоруңарды бергиле, интервью берем дей турган болсо, анда кайра чыгам түз эфирге. Болбосо кайра чыкпаймын. Калган маалыматты канча бала келди, акыбалы кандай, анын баарын ошол президент келеби, Ташиев мырза келеби, Акылбек Жапаровдун палаталарды кыдырганы болобу, ошол боюнча мамлекеттик телеканалдардан көрүп аласыздар. Түз эфирдин аягына чейин болгон сиздерге чоң рахмат айтам. Кийинки эфирге чейин сак саламатта, оорубай, жамандык кырсыктан алыс болуп жакшы туруңуздар. Рахмат.